Эфирде күндеми маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Ысык көлдөгү пансионатта массалык муштаж чыкты. Милиция жаңжалга катышкандардын бардыгын кармады. Мамлекет тарабынан жол салуу үчүн берилген битумду мыйзамсыз саткан жол кызматкери кармалды. Айыл чарба министрлиги маалымдайт, Талас жана Ысык көл облустарында эгилген жаздык арпанын кара көө илдетинен кооптонууга негиз жок. Баткен облусундагы маданият жана спорт объектилери эми республикалык бюджеттен каржыланат. Мамлекет тарабынан жол салуу үчүн берилген битумду мыйзамсыз саткан жол кызматкери кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. УКМКга Жалал Абад облусунун Кочкор Ата шаарынын тургуну кайрылып, мамлекеттин балансындагы битумду мыйзамсыз саткан шаардагы номер 38 дептин кызматкерлерине чара көрүүнү өтүнгөн. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 210 беренесинин 4-бөлүгү менен иш ачылып, иликтөө башталган. Атайын операциянын жүрүшүндө транспорт министрлигинин номер 38 дептинин битумдук чуңкурунун башчысы арыздануучуга 60 000 сомго товар сатып жаткан жеринен колго түшкөн. Сурактар шектүү мындай иштерди буга чейин бир нече жолу жасаганы аныкталган. Баткенде 680 уюлдук телефонду аткез жол менен алып келаткан адам кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Чегарачылар Лейлек районундагы Кольцо стационардык постунан Opel унасын токтотушкан. Айдоочу талапка баш ийбей качып жөнөгөн. Майы кызматкерлери кууп, жетип кармап келишкен. Унаны текшерүүдө 10 коробка аткез жүк табылган. Анда жалпы наркы 900 000 сомго бааланган 680 уюлдук телефон болгон. Учурда бул боюнча тиешелүү иштер жүрүп жатканы, кармалган адамдын иши тергөөгө өткөнү айтылат маалыматта. Ош облусунун Кара Суу районунун айыл өкмөтүнүн жер боюнча адиси пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, милиция кызматкерлери тарабынан Кара Суу районунун Мады айыл өкмөтүнүн жер боюнча адиси 1969 жылы туулган Жаран өзүнүн иш бөлмөсүнөн 10 000 сом өлчөмүндө акча каражатын алып жаткан жеринен кармалган. Буга чейин ал жер тилкесинин бардык документтерин берүү үчүн жергиликтүү тургундан 40 000 сом өлчөмүндө акча каражатын талап кылгандыгы маалым болду. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 251 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө аныкталгандай шектүү жабырлануучудан 30 000 сом алган. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Эми депутаттар добушун бармак изи же Face ID аркылуу бериши мүмкүн. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында регламенттин долбоору талкууланып, анда ушул берене кирип жатканы айтылды. Мындай механизм башка депутаттардын ордуна добуш берүүсүн, кнопка басуусун оздуктай турганы белгиленди. Кененирээк кийинки материалда. Бүгүн 29 июнда жогорку кеңештин жалпы жыйынында жаңы регламенттин долбоору каралды. Анда депутаттар добушун бармак изи же Face ID аркылуу гана бере алат деген берене кирип жатканы маалымдалды. Жогорку кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзам долбоорун 6-чакырылыштын депутаттары демилгелеген. Face ID жана отпечаток пальца бармактын изин алкагында гана добуш берилсин деп атабыз. Мындайча айтканда, ансыз регистрация да болбойт. Отпечаток пальца болсун же Face ID болсун. Бүттү. Мурдагыдай бири-бирибизге добуш бербей токтоп калабыз. Мына ушунун алкагында бизге Корея мамлекети грант берип атыптыр. Ошол жерден урматтуу төрага сизде суранып кетет элек, батыраак ушул грантты ишке ашырып, ушул программаны ишке ашырып койсок жакшы болот эле. Маматалиевдин айтымында ушул система ишке кирип калса, бири-бирине добуш берүүгө, жок депутаттардын кнопкасын басып коюуга бөгөт коюлат. Жыйында бул механизмди көзүндө тагыраагы сентябрдан тарта ишке киргизүү пландалып жатканы айтылды. Мындан ары так дана өзүбүздүн позициябызды билдирип кетебиз, же макул, же каршы. Эгер ошончолук эле билбесең, калыс берсең бересиң, бирок жанагындай добуш бербей койсоң, анда автоматтык түрдө компьютерлоң бияктан эле өчүрүлөт.
бияктан эле блокировка болот. Эгер бул механизм ишке кирсе, ишеним кат аркылуу добуш берүү да жоюлат. Депутат добушун бир жолу бербей койсо, баш мыйзамдын 86-беренесине ылайык кайра добушка коюлбай, басылган добуштар аркылуу эсептелип кете берет. Жыйында добуш берүүдөгү калыс деген пункттун айланасында дагы талкуу жаралды. Бүгүнкү күндө макул жана каршы деген эле биздин укугубуз бар. Азыр сиз калыс деген, воздержался дегенди киргиздик деп айтып атабыз. Мен ойлоймун, урматтуу депутаттар, көңүл буруп койсоңуздар, ушу калыс мурун бар болчу 5-чакырылышта биз анан алдырып салганбыз да. Анткени добуш бергенде депутаттын эки эле жолу болуш керек, макул жана каршы. Ошол үчүн ал мыйзам долбооруна ошондой оюн билдиргенге укуктуу деп көрсөткөнбүз да. Анан калыс деп койсок, бул көп деген нерсени суроолорду да жаратат. Кайрадан? Дастан Касымбекович, бул боюнча депутат Малиев сунуш берип, комитетте ушул сунуш өтүп кетти. Мен ал жерде өзүм да пикиримди айттым эле. Негизи эле азыр мына кече күнкү өткөнкү кабыл алган мыйзамдардын алкагында акыркы редакция ушинтип жазылып турат. Биз макул же каршы жана ошондой эле калыс деп жазылып калды. Андан сырткары жана добуш бербей койсо, бир ирет бербей койсо, экинчи ирет ал компьютері автоматтык түрдө өчүрүлөт жана Конституциянын 86-беренеси түздөн-түз иштеп кетет деп. Ошондой эле депутат 10 жолу жалпы жыйынга эч себепсиз катышпай койсо, мыйзам долбоор же башка маселелерге себепсиз добуш бербей койсо, анда ал дароо мандатын тапшырууга мажбур болот. Маселени конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселеси жана Жогорку Кеңештин регламент боюнча комитети карап, бул мыйзам долбоорун 2 жана 3 окуудан чогуу өткөрүүнү сунуштады. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион. Милиция интернетте видеосу тараган Радуга пансионатындагы мушташ боюнча иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Ысык Көлдүн Сарой айылында жайгашкан Радуга пансионатында жаңжал орун алгандыгы тууралуу билдирүү бүгүн түшкү саат 12:50 келип түшкөн. Жерине дароо милициянын ыкчам иликтөө кызматы бар да. Учурда мушташтын чоо жайы жана башка керектүү иликтөө иш амалдары жүргүзүлүп жатканы кабарланды. Ошондой эле мушташка катыштыгы бар 18 адам милициянын райондук бөлүмүнө жеткирилгени маалымдалды. Алгачкы иликтөө ишинин жыйынтыгы менен дагы кошумча маалымат бериле турганы айтылды. Эске салсак, бүгүн 29 июнда Радуга пансионатында мушташып жаткан адамдардын видеосу интернетке тараган. Видеодон эс алып жаткан адамды топ балдар келип уур тепкиге алышкандыгын көрүүгө болот. Ош шаарынын Манас ата кафесиндеги окуя боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан аталган коомдук тамактануучу жайдын жетекчилигине администраторуна түшүндүрүү иштери бул тууралуу маалыматтар интернет блогтарына жарыяланган учурда эле жүргүзүлгөн. Бүгүн бул окуяны текшерүүнүн алкагында аталган кафенин ээси Бактияр Гуламов Ош шаардык ички иштер башкармалыгына чакыртылып, окуя боюнча суралды. Ал жарандарга орой мамиле жасагандыгы үчүн кафенин администраторунун кызматтан кетиргендигин билдирди. Ошондой эле тергөө кызматына аталган кафенин администратору блогерлер менен түшүнбөстүккө барган Машрафкан Кушакбаева, анын жардамчысы Ариф Ашралиев тергөө кызматына алынып келинип, окуя боюнча көрсөтмөлөрүн беришти. Окуя маалыматтардын электрондук журналына катталып, ар тараптуу текшерүүлөр жүргүзүлүп, катыштыгы бар жарандарга тиешелүү юридикалык баа берилет. Кафенин окуя болгон учурдагы администратору Машрафкан Кушакбаеванын айткан сөзү боюнча атайын экспертиза дайындалды. Бизде ошо администратор кыз кичине нери көтө албай, bu kızım kişine notar sözlerini söyleyip koyuptur. Bu kızımı ben işten getirdim. Sizler ellerden, bütün Kırgızistan'daki ellerden ben keçirim sorayım. Hayra bunda işler bolubay. Biz şu kızımın yerini kötü alayız. Jaman sözler söyleyip koygandan ben keçirim sorayım sizlerden. Kırgızistan'da elder, bizlerini keçiringizler. Жалал-Абад шаарында сойкулканага текшерүү жүрүп, кылмыш иши козголгон. Учурда соттун кароосуна жиберүү алдында турат. Ал эми бул сойкулкананын аймагында мектеп да жайгашкан. Мындагы тургундар мектеп жааматы кооптулук жаратып жаткандыгын, бул сойкулкананы жабып салуу боюнча тийиштүү жетекчилерге кайрылышты. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот.
Жалал-Абад шаарынын аймагында сойкулук менен алектенүү же сутенердик кылуу менен көмүскө жайларды уюштуруп жүргөндүгү боюнча милицияга кабар келген. Атылган маалымат Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш иши козголгон. Иликтөө иш-чаралардын натыйжасында Жалал-Абад шаарынын Усманов көчөсүндө жайгашкан корона эс алуу борборуна тинтүү уюштурулуп, атылган даректе 7 аял киши сойкулук менен алектенип кардарларды тейлеп жаткандыгы аныкталган. Ошондой эле калыстардын катышуусунда көмүскө жайдан кардарлардан алынган акчалар жана 400 данадан ашуун презерватив далил буюм катары алынган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында тиешелүү маалыматтар алынып, тергөө амалдары, şu тинтүү амалы жүргүзүлгөн. Тинтүүнүн жүрүшүндө ошол жерде корона эс алуу жайында 7 аял киши ошол сойкулук жана ыплас аракеттерге көмөктөшүү боюнча кадрларды тейлеп жаткандыгы аныкталган. Тиешелүү буюм далилдер алынган. Ошол 7 жарандын 5-өсү Кыргыз Республикасынын, ал эми 2-өсү Өзбек Республикасынын жарандыгы аныкталган. Бул боюнча кылмыш иши учурда тергелип, соттун кароосуна жиберип алында турат. Корона эс алуу борборунун жанында билим уяда жайгашкан. Мындан улам мектептин жанында жайгашкан сойкулкана окуучуларга терс таасирин тийгизет дешет мындагылар. Бул жайды жаптыруу боюнча бир топ аракеттер көрүлгөнү менен майнап чыкпай келгендигин айтышат. Где-то 5-6 жыл мурундагы биз ушундай чоң масштабный неме болгондо, булар менен бирок эч кандай результат чыкпады окшойт ошондо. Ошондой эле деятельность өзүнүн ишин алып барып атат. Мен как мугалим катары, мисалы, биздики трехэтажный да мектеп 3-этажда турганда сабак өткөндө айнектен көрүнөт, кандай жүргөнүн ичинде. Аялдар айттым го баягы ошондой да. Терс таасирин тийгизет да, обязательно. Мен көргөндө окуучулар деле көрөт да класста. Анан окуучулар эртең менен мектепке келе айтканда, же кечкисин мектептен чыгып кетип атканда сөзсүз ушу жол менен кетет. Анан ар кандай түрлүү кыздарды көрөт. Алдагы терс таасирин тийгизет. Бул жайда жашаган тургундар да кеч көчөгө чыгуудан кооптонушат. Анткени ар кандай унаалар менен келип, мас абалдагылар келгени айтылды. Бул жерде сауна бар, бизге аябай коркунуч жаратат. Бул жерде биздин кыздарыбыз, балдарыбыз окуйт, кечинде магазинге чыгара албайбыз. Бул жерде ар дайым тополоң болот, машиналар көп келет, мушташ болот. Өзүбүз даже чыккандан коркобуз, балдар эмес. Ушуну жаап беришсе, суранат элек чоңдордон. Бул саунаны өткөндө жабышты эле, 5-күндөрү кайра эле суббота күнү иштептир. Бул жерге келген клиенттер мас болуп, андай болуп келгендер даже бизге деле тийишет да. Андай чоң кыз кайка барасың, жүр, биз менен эс алып кел, канча турасың деп. Бул жерге машиналарын койгондо дагы жөн коюшпайт, карап тургула, охрана болуп тургула деп коюшат. Ошо жабылса бизге деле тынчтык болот эле. Текшеришет. Анан кийин мыйзамдар өзгөрүлүп кеткен бул маселеге сотко өткөрүп, анан штраф менен чектелип калат экен. Жогорку кеңешинин депутаттарына бир кайрылуу сунуш берет элем да. Урматтуу депутаттар, мектепке жакын болбосун, садикке жакын болбосун, дедирди бир узагыраак жака курулуш керек. Башка андай жакын жерге иштешке тыюу салынат деген бир мыйзамдарды неме кылып бербесе, биз азыр ушул өзүбүздүн эле Чакан микрорайондо биз азыр жаш балдарды садиктен баштап мектептин 11-класс бүткөнгө чейин терс үлгүнү көрсөтүп атат. Жыл башынан бери Жалал-Абад жана Сузак боюнча сойкулканаларга жалпы 10го жакын рейд өткөрүлгөн. Сузакта бир учур, Жалал-Абад шаарында 3 факты аныкталган. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион. Талас жана Ысык көл облустарында эгилген жаздык арпанын карагөө илдети боюнча кооптонууга негиз жок. Бул тууралуу Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков билдирди. Анын айтымында Россиядан алынып келген жогорку сорттогу арпанын вакула сорту себилген. Жанат Ысык көл Талас облустарынын айрым аймактарында карагөө илдети табылган. Бирок жалпы аянтта 0,5%га чейин карагөө илдети болсо, эч кандай оорчулуктарды алып келбестигин белгилеген. Министрлик республиканын сугат суусунда дагы көйгөй болбостугун белгилешти. Кененирээк кийинки материалда. Акыркы учурда өлкөнүн айрым облустарында жаздык арпаларына каракөө илдети чыгып жатышы дыйкандарды түйшөлтө баштаган. Ал арада Айыл чарба министрлиги жеринен ыкчам кароолорду жүргүзүп, илдетти ооздуктоо иштерин жасашкан. Министрлик азыр кооптонууга эч негиз жок экендигин айтышат. Бул боюнча Талас областынын Манас районунда 92 гектар жерде ушундай
жаздық арпа қара көсе менен ооруп атат деді. Ысыкөл областында чыкты. Мына ошолорду министрликтин буйругу менен комиссия чыгып иштеп жеринде көрүп келишти. Мен айтып кое турган нерсе, бул кара көсөнүн ошол аянттагы 0,5%га чейин эгерде ооруй турган болсо, ал эч кандай мындай экономикалыктагы бир оорчулуктарды алып келбейт. Бир гана нерсе, ошол Россиядан келген жогорку түшүмдүү вакула сортундагы жаздык арпанын ошол кара көсө менен ооруган участкалары апробациядан өтпөйт. Алар толугу менен тойтка жөнөтүлөт. Азганакай мындай дарттардын чыкканы менен жалпы түшүмдүүлүк эң жакшы көрсөткүчтөрдү берип жатат дейт министр. Бул сапаты жогорку үйрөндөрдүн келгендигинде экенин билдирди. Андыктан азыркы кезде мамлекет дыккат көңүл бөлүп, айыл чарбасын каржылоого бөлүнгөн каражатты колдоону дыйкандарга берүү улантылып жатыптыр. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мамлекеттик банктан 2 банк, Айыл банк жана РСК банк, жана коммерциялык банктан 8 банк ушул ишти жүргүзүп жатат. Bundan тышкары агроөнөр жай комплексин колдоо максатында жалпы элде кластер деген ат менен таанымал болгон проектиде ошол 10 миллиард сом акча каралган. Анын ичинде 3 миллиард 400 миллион сом акча 2 банкка бөлүндү. РСК банк жана Айыл банкта бул каражаттар азыр биринчи иретте биздин дыйкандарыбызга 6% менен 300 миллион сомго чейин күрөөсү жок, 300 миллиондон жогору күрөө менен каражаттар берилип атат. Ал эми азыркы кезде глобалдык күндүн ысышыдагы түшүмдүүлүккө маселе жаратып коюшу мүмкүн экендиги маалым. Бул себептүү суга суу берүүгө даярдык иштери өткөн жылдын ноябрь айында эле башталып, быйылкы жылы май айында аяктаптыр. Оңдоп түзөөгө 1 миллиард сом кеткен. Эми бул ирет суу тартыштыгына да коркунуч жок экендиги маалымдалат. Бүгүнкү күнү 17-синен 17-июнга чейин бизде маселе болгон жок. Анткени быйыл нымдуулук жакшы болду. Biz kış menen жерлерди сугардык. Мисалы Чүй областында эле 762 гектарды январь айында сугардык. Нымдуулукту сактап, ошо июнга чейин көп маселе болгон жок. Анан жаан чачым болду быйыл. Ошо менен нымдуулук жакшы болду. Анан быйыл 17 июндан баштап 23 июнга чейин бүгүн аба ырайы төмөндөп, бизде түнкү температура түшүп, кичине бир жумадай көйгөй болду. Дефицит көбөйдү, анткени дарыяларда суу азайды. 24 июндан баштап бүгүнкү күнгө чейин түнкү температура 20-дан ашып, дарыяларда суу көбөйдү. Азыр маселелер абдан азайды. Белгилей кетсек, быйыл Россиядан 12.343 тонна үрөн алынып келүүгө келишим түзүлүп, анын ичинен 6.000 тоннага жакыны алынып келинген. Ал эми министр белгилегендей, жалпы сугарылган 1.445.000 гектардын ичинен жазгы ным топтуу сугаты 241.000 га, биринчи сугаты 878,8 га, экинчи жана кийинки сугаты 325,3 гектарды түзөт. Гүлдана Момунова, Алишер Асанов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Өзгөн районуна караштуу Прогресс айылынын тургундарына 3 күндөн бери таза суу бериле элек. Күндүн аптаптуу ысыгында ичүүчү суусу жок калган тургундар арыктагы сууну пайдаланууга аргасыз болуп жатканын билдиришет. Элеттиктерди Басыз ата ишканасы таза суу менен камсыз кылып турчу. Кампанын эскилиги жеткендиктен суу тынымсыз үзгүлтүккө учурап жатканы маалымдалат. Өкмөткө бул маселе боюнча бир канча жолу кайрылган менен майнап чыкпай жатканы айтылат. Мына үстүнө лампаны жабыш керек. Мен өкмөттүн атасымын. Şu жерди мына жерде Азыр жаным ушундай кыйналды. 3 күндө мен эмне чыгарбайсың. Пул төлө дедик, төлөдүк. Садага олойун өткөндө да бир да гап бербедиң. Күндүн аптаптуу ысыгында Өзгөн районуна караштуу Прогресс айылы 3 күндөн бери ичер суусу жок калышты. Чогулгандардын талашыда мына ушул көйгөйдөн улам келип чыгууда. Арыктан суу ташып ичип жатканын айткан тургундардын бири жергиликтүү бийликти айыптаса, дагы бири Басыз ата таза суу ишканасын иштетип жаткан Анаркан Кебекованы күнөөлөдү. Ушул суу жок, 3 күндөн бери суу жок. Какшып калдык. Суу жок болсо адам жашай албайт экенсиң. Анан оң жактан көтөрүп келебиз, бизге согон каралар өлөт экенбиз мынантип. Өпкөбүз көп, касал болобуз.
о сайда бир кара сууну ичебиз. Болбосо 500 километр алыс жактан суу ташып алып келип ичебиз. Биздин көйгөйүбүздү караган эч ким жок. Биз мурунку өкмөткө дагы, кийинки өкмөткө дагы бардык, кайрылдык, бизге суу жок. Акимге чейин бардык, суу жок бизге. Боптур кылабыз дейт, болду жок. Ошоюнча азыр биз суу жок, мынантип чилектерди мынантип көтөрүп жүрөбүз. Биздин көйгөйүбүз ушул айнанай, бизге жардам бергиле, суу берсин, каяктан болсун. Болбосо көмүп таштасын. Бизге постоянно суу чыгарып берсин. Бул жерде аккан каналыбыз жок, мисалы үчүн мына жерде. Эл мукуруп атат. Таза суу жок. Сайдан чебиз, алыстан ташып келебиз. Биз карган адам бар, неме жаштардын баары иштеп кеткен. Кыйналып атабыз, айла жок. Кайрылсак мына эртең, мына бүгүн жыйынтык жок да. Эмне алдагы айтып атат да, неме дейт, бюджетте эч бала жок дейт, кыла албайбыз. Үмүт кылбагыла деп атат. Таза суунун үзгүлтүккө учураганына бассыз ата суу кампасынын эскилиги жеткени себеп. Учурда 3 суу тартуучу насостун 2-өсү бузук абалда. Суу өткөрүүчү трубалар жараксыз абалга келип, тез-тез жарылып, оңдоп түзүүнү талап кылууда. Электр жабдыктары жайгашкан бөлмөсүнүн чатырынан суу өтүп, ремонт ишине муктаж. Анын кечекиде 24 метр жердин тагындагы лесбасы бузулуп калды, ошко бардык. Оштон жалдырабыз, биз өзгөндөн келдик. 7 соттук жерде пенсионерлер бар, үй бүлөсү Россиядалар бар, бизге болушунча эртерээк кылып бериңиз депчи. Бизге убактылуу ошол мотор оңдогучаңды кайра моторду коюп турганга эч кандай бизде кошумча техникалары жок. И вообще жараксыз акыбалда, оор состоянияда турат. Андан кийин элдер суу чыкпады го, суу чыкпады дей беришет. Суунун ордуна запас коюп турганга бизде моторлор жок. Ар биринин үйүнүн алдынан чыккан үчүн гана биз ошолордон айына 50 сомдон топтоп алабыз. 50 сомдон топтолгондо бир айда 5000 болот. Биз анын жаңы 2022 жылдын тариф боюнча 3000 светке төлөйбүз. Бизге эч кандай айлык деле жок. 2000 сом ашат, анын жол кырасы, учечиги өрттөнөт, бир лесбасы бузулат, эми кичине нерсе үчүн дагы элди 50 сом топтойсуңбу, 100 сом топтойсуңбу деп эч кандай тополоң салбай эле жаныбыздан эле ушул жардам катары, сооп катары. Бул элдин мойнуна жүктөлгөн нерсе. Өзү менчигин өзү коргоп алсын деген мыйзамда жазылып турат. Өзүңөр билесиңер аны. Ошон үчүн эл өзү аракет кылып атат. Бирок мамлекеттен, өкмөттөн жылда 3000-4000 жардам болот. Кече эле мына шалакылыктын айынан немеден келип, мыналарын жабылган айынан келип, ана неме 3000 сом, 5000 сом штраф салып кетти кызым. Сенепсиң, бул мага төрага жооп берет, мен билбейм. Буга мен наказанияны бергенмин, тапшырманы бергенмин. Тинекени алгылагын, элден пул чогултабыз, беребиз. Мына келип алып эм түшүп алып мына ери мынандай. Буга чейин Санэпид көзөмөлдөө борбору бул суу кампасын текшерип, санитардык талаптарга жооп бербегенин аныктап, 13 000 сом айып акчага жыккан. Таза суу өчкөндө крандардан ажаткананын саркынды суулары да чыгып турары маалымдалат. Биздин ушул кудук 24 метрден ар жактан сорулат. Качан гана бизде мотор бузулуп калганда ушунун ёмкустун түбүнөн сарынды суулар бул жакка элге кетет да. Туалеттин саркындылары, наркы беркилердин саркындысы бул жердеки жаман суулардын бүт элише берет. Жаш балалуулар бар, пенсионерлер бар, баары жоңунан ушул качан биз оңдомоюнча саркынды суу токтобой агып тура берет. Тилекке каршы бүгүнкү күндө Прогресс айылынын 50% эли таза суу менен камсыз болгон эмес. Айыл өкмөт болсо дотацияда отурат. Мындан улам таза сууну чечүүгө жергиликтүү казынадан акча каражаты бөлүнбөгөн. Бирок сырткы донорлор менен иш алып барып жатканын билдиришет. Ошол эле таза суу маселеси боюнча айыл өкмөт азыр Красный Май айылында 17,5 километр суу курулуп атат. Андан сырткары ошо Астафа коомдук бирикмеси тарабынан калган айылдарга да бирден немеле долбоорлорубуз бар. Басса да сөзсүз иштеш керек айерде. Анткени анын объему чоң. Биз алып келип аткан азыр мына бүгүнкү күндө алып келип аткан Астафа коомдук бирикмеси тарабынан курулуп аткан ушу вода башнялар, суу башнялары объем кичинекей болуп, бул бир айылдын бир чекесин гана камсыздагышы мүмкүн да. Ошон үчүн басып ордоо ишканасы сөзсүз ишин алып улантыш керек. Бул үчүн сиздерден материалдык жардам болот, Бул үчүн айыл өкмөттөн анча-мынча багы жеңилирээк маселелеринде жардамдарды беребиз. Кошумчалай кетсек, Жылалды айыл өкмөтүнө 6 айыл карайт. Калкынын саны 12 000ден ашык. Бүгүнкү күндө анын 59% таза суу менен камсыз болгон эмес. Айыл өкмөттүн жылдык бюджети 18 миллион сомго бекитилген.
Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Өзгөн району. Министрлер кабинетінің төрағасы Акылбек Жапаров 26 июнда Бишкек 2 балықчы темір жол каттамына модернизацияланған вагонду ишке киргизүү процессине катышты. Буга чейин Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы өз күчү менен вагонду жаңылаган. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы инженери Роман Спасский билдиргендей, темир жол паркы көп жыл бою жаңыртылган эмес. Сериялык сатып алууларды ишке ашыруу кымбатка турат. Паркты масштабтуу жаңыртуу боюнча системалуу иштер Совет мезгилинен бери жүргүзүлгөн эмес. Бүгүнкү күндө Бишкек балыкчы багыты боюнча жүргөн вагондор ыңгайсыз. Заман талаптарына жооп бербейт. Акылбек Жапаров темир жол паркын жаңылоо мүмкүнчүлүктөрүн кароону тапшырды. Баткен облусундагы маданият жана спорт объектилери эми республикалык бюджеттен каржыланат. Тийиштүү чечим Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин кеңешмесинде кабыл алынып, Баткен облусунун статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашырууга багытталган. Буга чейин жергиликтүү бюджеттен Баткен шаардык маданият жана спорт бөлүмдөрүнө 4,5 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөн. Эми үнөмдөлгөн каражаттар шаардын башка иштерине жумшалмай болду. Буга чейин жылына Баткен шаарынын мэриясы маданият жана спорт тармагына 4,5 миллион сомго жакын каражат бөлүп келген. Үстүбүздөгү жылдын январ айынан маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги аркылуу республикалык бюджеттен каржылоого өткөрүү чечими кабыл алынды. Ал эконом болуп, албетте ал уже бая шаарыбыздын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө, бир инфраструктураны жакшыртышка өтө чоң салым болот. Буюрса биз ошол суммаларды ошол шаарыбыздын bir керегине жарата иштетебиз деген ойдобуз. Жыл сайын 2 миллион 163 миң сом каржыланган Баткен шаардык дене тарбия жана спорт бөлүмү да республикалык каржылоого өткөн. Бирок жыл башынан бери каражат бөлүнбөй жатканын айтышат. Анын айынан өткөрүлүүчү спорттук иш-чараларда токтотулган. 2022 жылдын башынан Баткен шаарына өзгөчө статус берилгенден баштап республикалык бюджетке өтүп калдык. Эми азыр республикалык бюджетке өткөндөн бери спорттук иш-чараларга акча карала элек. 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгына чейин спорттук иш-чараларга акча каралбайт, бюджеттин тартыштыгына байланыштуу деп кат келген. Шаардык маданият бөлүмү да ушундай эле абалда. Жыл ичинде 50ге жакын иш-чара уюштурулуп, жергиликтүү бюджеттен каржыланып келген бул бөлүмдө да республикалык бюджетке өткөндөн тартып каржылоо кыскарган. Бул чектөө болуп калды. Мисалга жаштарга, бир топ аялдарга, таланттуу инсандарга бир топ иш-чараларыбыз бар эле. Алар каржыланбай калды. Себеби азыр менин Баткен шаар маданият бөлүмүнүн аппаратын гана керектөөсүнү каржылап атат 7-8 статья менен. Негизги иш-чараларды биз башта демөөрчүлөрдүн эсебинен гана, донордук уюмдардын гана эсебинен гана өткөрө турган болуп калдык. Шаардык мэрия спорт жана маданият бөлүмдөрүнө бөлүнгөн каражат буга чейин да жетишсиз болуп келгенин айтат. Мындан ары республикалык бюджеттен каржыланып, шаардын маданият жана спорт тармагын өнүктүрүүгө шарт түзүлөт деген ишенимде. Мүмкүнчүлүккө жараша жумшалып келген акча каражаты албетте бул жетишсиз. Эми биз баягы өзүбүздүн кыргызда жакшы сөз бар, баягы төшөгүңө карап бутуңсун дегенче. Ошого биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүккө жараша которуп келгенбиз. Бул албетте аз. Эми ойлойбуз, мына республиканский бюджетке өтүп аткандан кийин бул сумма албетте өзгөрүү болсо керек, эгерде өзгөрүү болсо жакшы болмок. Облустагы маданият жана спорт объекттери 2022 жылдын 1-январынан тартып бюджет кодексинин 115 беренесине ылайык республикалык бюджеттен каржыланып баштаган. Натыйжада шаардык жана айыл өкмөттөрдүн жергиликтүү бюджети үнөмдөлүп, башка тармактарды каржылоого жумшалат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Рыскулбек Осмоналиев санариптик өнүктүрүү министрлигинин алдындагы Инфаком мамлекеттик мекемесинин жетекчиси кызматынан бошотулду. Осмоналиев жумуштан өз ыктыяры менен кече 28 июнда кеткен. Азырынча анын ордуна жаңы жетекчи дайындала элек. Осмоналиев Инфаком компаниясынын жетекчиси кызматына 2019 жылы июлда дайындалган болчу.
26 жаштагы Эмиль Ашыралиев Базаркоргон шаарынын мэринин убактылуу милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Ал бүгүн 29 июнда эмгек жааматына тааныштырылганы билдирилди. Буга чейин Токтогул Каракөл шаардык кеңештерде депутат, төрага жогорку кеңештин депутатынын кеңешчиси болуп эмгектенген. 2022 жылы 10 январда Каракөл шаардык кеңешиндеги депутаттар төрага Эмиль Ашыралиевди отставкасын кабыл алышкан. Эмиль Ашыралиев 1996 жылы 26 январда төрөлгөн. 2022 жылдын 27 июнунда Базаркоргон райондук мамлекеттик администрациясынын коллегиясында Базаркоргон шаарындагы архитектуралык нормалардын бузулушу, жер тилкелердин берилиши, шаардын тазалыгы жана башка жергиликтүү маселелер өз убагында чечилбей жаткандыгы боюнча маселе көтөрүлүп, Базаркоргон шаарынын мэри Ильяс Төлөнов жумуш ордунан бошотулган. Бүгүн өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан Бишкек шаарынын четинде жайгашкан ГЭС-5 көлмөсүнө эс алуу үчүн келгендерге сууга түшүүдөгү эрежелер боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, өлкө аймагында жыл башынан бери сууга чөгүп каза болгондордун саны жалпы 32-ни түзгөн. Алардын басымдуусу 12 жашка чейинки жаш өспүрүмдөр болуп саналат. Мындан улам министрлик эс алууга келген ар бир ата-энеге балдарынын ден соолугун кароо кайдыгер мамиле жасабастан коопсуздук эрежелерин так сактоого чакырды. Акыркы күндөрү өспүрүмдөрдүн жана өзгөчө балдардын сууга чөгүп каза болгону көбөйүүдө. Мындан улам өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери Бишкек шаарынын четинде жайгашкан ГЭС-5 көлмөсүндө атайын сууга түшүүдөгү коопсуздукту сактоо боюнча машыгуу өткөрүп, эс алуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Мына биздин куткаруучубуз кийинип турган бул куткаруучу шайман. Булар экиге бөлүнөт, мокрый анан сухой деп. Жайкы күндөрү мына кийип турган шайман жайкы күндөрү кийизилет. Бул сууга түшкөндөн кийин куткаруучу бүт ориентирин бардыгы жоголот. Суудун түйүнө киргенден кийин бул куткаруучуну сырттагы камсыздап берип аткан куткаруучу буга белги берип турат. Оң жакка бас, же сол жакка бас деп, же түз погружение кыл деп сырттан азыр көрсөтөбүз, практически ошол көрсөтүп турат. Учурда республиканын ар бир аймагында куткаруучулар тарабынан сууга түшүүгө тыюу салынган жайларда рейдтер байма-бай жүргүзүлүп жатканы айтылат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары өлкө аймагында көлмөлөрдүн, дарыялардын жээктерине сууга түшүүгө болбойт деген тактайчаларды орнотуп, сууга түшүүчү жайлардын куткаруучуларын сууда куткарууга окутуп келет. Ар бир уюштурулган пляждарда пост уюштурулуш керек. Бул постто 3-төн кем эмес сууда куткаруучу болсо абзел да. Анан ар бир ушул жээкке суунун жээгинде 50 метрде бирден куткаруучу болушу абзел. Анан куткаруучудан башка дагы ошо куткаруу шаймандары менен жабдылышы керек. Ошол эле моторлуу кайык ар бир 300 метрде бирден болуш керек. Моторсуз мындай кайык 100 метрде бирден постто дайым даярдыкта туруп туруш керек да. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тарабынан эс алуучуларга суудагы коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Аны менен катар машыгуу учурунда сууга чөккөн адамды ыкчам түрдө издөө, куткаруу жана медициналык биринчи жардам көрсөтүүнүн эрежелери да көрсөтүлүп берилди. Аркасынан келесиңер да, аркасынан келгенде деген мына колтуктун астынан аласыңар, бир колуңар менен. Өзүңөргө мындан тартасыңар. Бул уже кыймылдай албайт, бери силерге бурула албайт да, мындан кармаш керек. Бу ээктен эмнеге ээктен кармайбыз? Анткени деген сүйрөп келатканда суу жутпаш керек. Эгинен кармап туруп өйдө көтөрүп аласыңар мындан, өзүңөргө тартып. Чаба урганда эки бут менен колуңар менен же эктигизди акырынан ритм менен чаба уруп чыгасыңар. Бүгүнкү күндө сууга түшүүгө мүмкүн болгон эс алуучу жайларда атайын кызматкерлер өз ишин күчөтүлгөн тартипте улантышууда. Алар ар бир жаранга көпүрөлөрдөн, тосмолордон, кеме токтотуучу жайлардан, кайыктан жана катерлерден сууга секирүүгө болбостугун түшүндүрүп жатканын айтышат. Суунун үстүндө бизде 2 спасатель болот, лодка менен жүрөт. Экоосу көл жээкте, экоосу машина менен айланышат. Биз кечки саат эртең 8ден баштап кечки 10га чейин иштейбиз. Уже кечки саат 8ден кийин сууга элдерди сууга түшүрбөй, сыртка чыгара баштайбыз. Бизде ППС болот, бул жерде жөө жүрүүчүлөр. Алар биз ушундай ичке сууга түшкөн, ичимдик ичип алып сууга түшкөн адамдарды
Биз ошолорго айтып эскертебиз. Жыл башынан бери өлкө ичинде жалпы сууга чөгүп каза болгондордун саны 32-ни түзгөн. Тилекке каршы алардын 5-і 12 жаштан 18 жашка чейинкилер болсо, калган бөлүгү 12 жашка чейинки жаш балдар болуп эсептелинет. Мындан улам өзгөчө Кырдаалдар министрлиги ар бир ата-энени жайкы салууга балдарын алып келгенде сууга түшүүдө коопсуздук эрежелерин так сактоого чакырат. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Нурсейит Анаркулов, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Бишкекте велошеринг эс алуунун жакшы жолу аттуу долбоорун ишке ашыруу күтүлүүдө. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэриясынан маалымдашты. Маалыматка ылайык, бул долбоор Бишкек шаарында унаа тыгындарынын азайтууга жана шаар тургундары арасында дени сак жашоо образын жайылтууга багытталган. Июлдун башында велосипед, самокат, электросамокаттарды мобилдик тиркеме аркылуу ижарага алууга мүмкүн болот. Мэрия тарабынан мындай экологиялык транспортторду ижарага берүүчү 80 түйүн уюштурат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөмү маалыматтык программабызды социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурду. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.